Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Көптөр жериме көз мончок тагып койсом бу көркөмүң дагы актыры көпөлөк болуп колсом бу сугартат көптөр жериме айланып суну чаксамбы ал сайын көркүң актыры Тулган жер көз сумар болуп тагылсам улуңду кимдир талашмак от жалын болуп жагылсам сактасын суук көздөрдөн садага моштой жеримде сулайман бирим колдосу батыр элимди сактасын суук көздөрдөн садага моштой жеримде сулайман бирим колдосу жоо жүрөк батыр элимди ла 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 садага моштой жеримде 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 ла 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 ла
каналыбыздын көрүүчүлөрү, Кудайым буйрса, Сооп кербени долобоору ордолуу Ош шаарына келип өзүнүн ишин баштаганы турат. Сиздердин берген батаңыздар, жиберген аманатыңыздар менен ушул Ош шаарында камтыган жетим жесирлердин жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн көңүлүн көтөрүп, Аллах алдында сиздердин берген батаңыздар соопко айланып, өзүңүздөрдүн дарегиңерге жетүүгө көпүрө болуп бермекчибиз. Андыктан эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Биз бүгүнкү күндө ордолуу Ош шаарындабыз. Биздин негизги максаттарыбыз жараткандын алдында биз жакшы иш кылып, соопко илешип, сооп таап алсак экен деген максат камтылган кайрымдуу бол коомдук фонду бүткүл Кыргызстан аймагын камтып, бүгүн өз аракетин жасап келет. Бүгүн биздин келиштин негизги максаты ушул дүйнөдө эң өкүнүчтүүсү ата эне мээримине зарыккан балдар айланабызда жашап жатат. Кудайдын жазмышы экен, тагдыр экен, бирок ата эне мээримине зарыккан балдар бар айланабызда. Мына ошондой балдарга дагы колубуздан келишинче пайгамбар алейхисаламдын хадиси бар. Жетимдин башынан сылап, жесирдин курсагын тойгузгула деп бизге 14 кылым мурда насаат кылып айтып кеткен осуяты бар. Мына ошол колубуздан келишинче бүгүн аракет кылып, ошондой жетим балдардын башынан сылап, колубуздан келишинче аракет кылып, бизге келген аманаттарды дарегине жеткизүү аракетиндебиз, Кудай буйрса. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биз менен бирге ар дайым сооптуу жолдо сапарлашып болуңуздар. Деги эле эч бир наристе ата эне мээримине зарыкпасын. Колубуздан келишинче ушундай кыйналып турган бир туугандарга колдоо көрсөтүп, бир келген жашоодо жакшы жашаштыкты жараткан насип кылган болсун. Аманатты бизге жиберүүчүлөр өзүңүздөр көрүп тургандай да ушундай кийимдерди алып келип биз керектүү жай-жайларына койдук. Буюрса азыр алдыда ушул муктаж адамдар келет. Сиздердин аманатка кыянатты кылбастан ушул өз дарегине жетүүгө болгон күч-аракетибизди жумшап жаткан. Телеканалдын артынан мен ушу жакшы адамдарды таптым. Биринчиден кыздаркан сиңдиме ушул жакшы коомдук жардам адамдар таап берип атат. Азамат Баймат деген бала мына бизге кийим кече берип атат, балдарыбызга жылуу, жумшак. Жайда ойнотуп келди, ысык көлгө алып барып, кыздарды көңүлүн көтөрүп. Сиздерге ыраазычылыгымды каалайм. Бизди ыраазы кылсаңар, Кудайым ыраазы кылсын. Мына өзүм дагы 3 балам бар, 3 кызым бар. Өзүм бир туугандарыма жакшылык көрбөм, ушул элдерден, ушул балдардан көрүп атам. Силерге өмүр берсин, биринчиден ден соолук берсин, сиңдим кыздарканга. Ушул рахмат, ушул эме кайрылып аткандарга, биз алган аманатыңарды чоң рахмат. Азыр кичине болсо дагы ысык эме тартуулап эме болуп атат.
иштерди жасаштыкты насип кылгандыгына ушинтип биздин негизги башкы максатыбыз ушул бир туугандарыбызга, мекендештерибизге жүзүнө жылмайы тартуулаш биздин башкы максатыбыз. Себеби бул жылмайы тартуулаштын аркасында биз Кудай ыраазылыгын табабыз. Кудай ыраазылыгын тапкандан кийин демек биз эки дүйнө бактылуулугун табабыз деген чоң ишенич ниеттебиз. Кудай буйруса, биздин бул кадамдарыбыз бир эле кишинин кылып аткан иш эмес. Бул кадамдар өтө жакшы сооптуу кадамдар. Ар бир кадамга Кудай сооп жазган болсун, бул ишти бир эле адамдын колунан келе турган эмес. Бүгүнкү күндө канчалаган мекендештин ынтымагы менен, биримдиги менен жасалып аткан иштер. Бул биздин кылып аткан ишибизге мына ушул лион ботинкаларын жөнөткөн Алматадагы биздин агабызга үй бүлөсүнө амандык тилейбиз, рахматыбызды айтабыз. Биздин ушул колубуздан келгени аманаттарды дареге жеткизүү, мына ушундай курткаларды, кийимдердин баарын Россиянын шаарларынан жөнөткөн бир туугандарыбызга Кореядан жөнөтүшөт. Дүйнө кыргыздары бүгүн ынтымак, биримдик менен бүгүн иш жасап атабыз. Жана биздин бул жасап аткан ишибизге мынакей азыр ушул жерден бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп, биргеликте кызмат кылып аткан ЛТР телеканалынын Билим каналынын жетекчиси Өмүрзак байкебизге Алла ыраазы болсун. Биз менен чогуу сапарда сапарлаш, тирек болуп, жөлөк болуп, Кудай буйруса. Анын менен катарлашында бүгүн турмуш сабактары көрсөтүүсүнүн алып баруучусу Кыздаркан карындашыма терең ыраазычылык билдирем. Себеби бүгүн биз эл менен байланышып, элдин үнүн элге жеткизишке өтө чоң көпүрө болуп берип атышат. Кудай буйруса, бул кылган иштин баардыгы мына ушундай жакшы адамдардын, ниети таза адамдардын ушундай ынтымагынан келип аткан бул кубанычтар. Ушул деги эле амандык болсун, үйүңүздөрдө тынчтык, эжеке. Ушул нерсени жакшылыктарга кийип, Кудай буйруса, жүзүңүздө дайыма жылмайы болсун. Кудай буйруса, деги эле өлкөбүздө тынчтык болуп, амандык болсун. Эжекем өңүн ачат экен да бул көйнөк. Канаки, Кудай буйруса. Мына урматтуу бир туугандар, сиздер жөнөткөн аманаттар биз эч бир кыянатсыз дареке жеткизүү аракетиндебиз. Мына бир туугандарыбыздын, мекендештерибиздин жүзүнөн жылмайы көрүү биздин башкы максатыбыз. Ошол Кудай буйруса. Мына жөнөткөн бир туугандар Алмата шаарындагы биздин агабыз, эжелерибиз бар, агабыз бар. Үй бүлөсүнүн атынан да могу жер. Лион ботинкалар мына сиздер көрүп турган. Ушун баарын ушул байкебиз берип жүргөн ушул эмелер, улгары ботинкалар мынакей. Заманыбыз жакшы адамдардан кур эмес. Кайрымдуу бул коомдук фондунун Сооп кербени долбоору бул ирет ордолуу Ош шаарын көздөй бет алып. Жардамга муктаж мекендештерибиздин акыбалы менен таанышып гана тим болбостон, кайрымдуу кыргыз эли жөнөткөн аманаттарды даректерге жеткирүү милдетин мойнубузга алдык. Сооп кербени долбоорун ишке ашыруу үчүн Ош шаарындагы мыкты инсандарга ыраазычылык билдиребиз.
ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын кызматкерлери, Илим жана билим каналынын жетекчиси Өмүрзак Азимкулов, турмуш сабактары берүүсүнүн алып баруучусу журналист Токтосунова Кыздаркан айымга. Мындан сырткары, Ош жергесине баргандан келгенге чейин унасы менен кызмат кылып, бардык тармакта көмөк көрсөткөн Абдыразак уулу Аскарга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Ардактуу көрүүчүлөр, биз буга чейин ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын алдына келип, чогулган элге берип, мындан сырткары ошол жардамга муктаж Ош шаарынын аймагында жашаган эл менен кыдырып, жолугуп, андыша дагы ошол бизге кечиккен биздин мекендештерибиз келди. Азыр ушул өзүңүздөр көрүп жаткандай, сиздердин аманаттар дагы да болсо дарегине жетүүнү убантыда. О, карачы, сонун ушунун размери турбайбы? Жактыбы сага? Ай, молодец. Карачы, сонун болуп калды. Кыздарканга да Алла разы болсун, ушундай себеп болуп атканына. О, Амина. Бул эме атайын сен үчүн тигиптир да эжекелериң, э? Карачы анаки. Рахмат. Мен карабай, көйнөн карады. О, Рахмат де. о, тиме сонун размер экен. Мына. Нойлой. Берген азаматтарға лайық рахмат болсын, дайым денсаулықта болсын, оруасын, дайым бізге ушундай жақсылықтарды көтере берсин. Сіздердің денсаулық болсын, оруаңыз. Рахмат болсын бізге естеп атпайын. Амин. Дайым берсин. Алақан. Кудайым ошолорго денсаулык берсин, иштерине ийгилик берсин, семьясы менен тынччылык берсин, дастаркандары дайым жакшылыктарга жайылып, бизге окшогондорго жардам кылып жүрсүн, бизден кайтпасын, Алладан кайтсын. Сиздерге да рахмат чоң. Бизге окшогондор.
Сиздин жүзүңүздөн жылмаюу көрөлү деп келдиң эжеке. Ыйлабаңыз эже, Кудай бурса баары жакшы болот. Ушу сизге ошол энелерди сооп кербени долбоору сиздерде болгон энелерди ыйлатпастан көзүңүздөрдүн жашын арчып, жүзүңүздөрдө жылмаюу пайдагы уулдарыңызды Baktlar kızların gözünde. Rahmat işlerinizi iyilik. Daim yolunuzdan çıkmasın. Амин, амин. Кудай кабыл кылсын. ыйлабаңыз только. Буйруса, Кудай буйруса. Кайгынын көз жашы кубанычтын көз жашына айланыштын себеп болсун, Кудай буйруса. Жактыбы эже? Жақсы бата yapmayınlar. Жакшы. Aranızlarga den sağlık, sizlerge iyilik. Rahmat, şu baldan sevmeyenizlerge Амин. bizge yardım verin arkadaşlar. Kuday sizler koldaсын. Yolunuzlar açık. Şundan muhtaç verdinizler. İşinizlerde iyilik. Zakanım, senin çoğun rahmasa, Kuday ömrün versin, densoğun versin. İşine iyilik, ballarına den sağlık. Rahmat, şunday жақсы elden қатасын алып жүріп, қатасын Кудай буйруса. бақытлы болсын. Бақытлы болсын. Кудай буйруса. Hiç olmaz. Den sağlık. Балдарыңа кийим салып берет, тапкандары тапшы болсун, тапкан чыккандары жакшылыктарга насип этсин, ошо кыздар сырман ошо жакшы ден соолуктан жакшы болуп иштей берсин. Ушу эмеде кыздарга дагы баарына ден соолук каалайм, иштери илгери болсун, бала чакасы менен туугандыктары менен баардыгы тынч болсун. Силерге дагы рахмат, ошо бизди эстеп ушу эме кылгандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ежекен эгиз кыздар бар экен, эгиз кыздарына окшош. Sizlerge de rahmat, Allah razı olsun. Şu iştegenlerine yaxşı işler yapıp жүрөсүң. Şu elge nima xizmat qilib жүрөсүң. Ne deysiz?
Sizlerge de rahmat ederiz. Sizlerge iyi. Кудайым буйруса, Кудай кааласа. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин Ош шаарындагы Сооп кербени долбоору дагы да болсо өз ишин улантты. Сиздер экран артында сиздерге биздин анча-мынча машакатыбыз көрүнбөй калышы мүмкүн, бирок кечигип келип билесиздер да, кыргыздарда кечик менен иш баштабайбыз. Анысы кандай кечигип келсе дагы ошол даректерине жеткизи. Азыр дагы эки апа келди. Келиңиз апа. Канчага калыңыз ба? Кудай буюрса ушул жака келе албаган мүмкүнчүлүгү чектелген дагы мекендештерибиз бар. Биз бүгүнкү 2 күндүк иш сапарында Ош облусундагы камтылган бардык жардамга муктаж үй бүлөлөрдү кыдырып, ошол көйгөйүн сиздерге жеткирүү максатында ортодо көпүрө болуп берүү милдетин мойнубузга алганбыз. Кудай буюрса тилектин баары ишке ашсын.
баардык жакшы жасаган ишибизге, сиздердин жана биздердин иштерибизге Аллах алдында Аллахтын ыраазычылыгын табуу болсун. Колумдан келсе тулган жер, көз сумар болуп тагылсам, уулуңду кимдир талашмак, от жалын болуп жагылсам, сактасын суук көздөрдөн, садагам оштой жеримде, сулайман бирим колдосу, жүрөк батыр элимди, сактасын суук көздөрдөн, садагам оштой жеримде.